Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 17 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро Проспект Мира. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Силер менен кайрадан мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Бүгүнкү биздин маалымат рубрикабыз болсо, автоунаа же автоунааны сатып алганда кантип алдамчылардын торуна түшүп калбоо боюнча болмок болчу. Баарыбызга белгилүү болгондой, Россия жергесинде өтө көп биздин мекендештер азыр такси жаатында айдоочу болуп иштеп атат. Ал жерден көп мекендештерибиз айлык алып атат. Ошол эле учурда кээ бир мекендештер машинени ижарага алат, арендага, кээ бир мекендештер болсо сатып алат, же болбосо орусча айтканда последующий выкуп деп коет. Ошол жерде көп мекендештер тилекке каршы алдамчылардын торуна түшүп калып атат. Мисалы үчүн мекендештерибиз бир фирма менен машинени сатып алууга ай сайын, күн сайын тыйын төлөп турууга макулдашат дагы, машинени келишимдин негизинде сатып алат. 1 жыл акчасын төлөйт, 2 жыл төлөйт, 3 жыл төлөйт. Анан кийин машина өтөргө келгенде караса келишимдин анча-мынча пункттары туура эмес болуп калат дагы, тилекке каршы алдамчынын торуна дуушар болуп, же машинеси жок калат, же тыйыны жок калат. Кээ бир мекендештер болсо машинени сатып алганда задаток деп коет, муну тыйынын берет дагы, анан кийин ГИБДДга барып текшерсе, ал ГИБДДдан же бул машина уурдалган болуп чыгып калып атат, же болбосо моторунда же кузовунда белгиленген номерлери башка номер болуп чыгып атат, же болбосо ошол машиненин штрафтары, айыптары көп болуп туруп, муну сатууга уруксат жок деген тизмеге дагы келип дуушар болуп калып атат. Ошон үчүн айдоочу мекендештерге, машина автоунаа ала турчу мекендештерге бир нече кайрылуу жасайт элем. Эгерде силер машинени алам деп чечсеңиздер, анда тыйынды бербей туруп, сөзмө сөз келишимде кол алышып туруп, ГИБДДга ошол машинени айдатып алып, ээси менен чогуу барыңыздар. Эгерде ээси ГИБДДга баргандан баш тартып, же болбосо кандайдыр бир башка причиналарды айтып барбайм десе, бул күмөн санасаңыз болот бул машинеге. ГИБДДдан барганда экспертиза бар, алар бир сыйра текшерет дагы, карайт, машинени бир сыйра изилдейт, таза болсо ошол жерден тыйынын санап берип, ошол жерден кол алышып, машинени договор купли-продажа менен алып кете берсеңиздер болот. Башка учурда задаток берип коюп, же болсо азыр тыйыныңды берип тур, кийин машинени берем, азыр болсо бияқта башка кишинин атына чыгарып берем деген учурлар болсо, ага колдон келишинче ишенбеңиздер. Себеп деген ошондой учурлар менен мекендешибиз көп алданып, тилекке каршы МВДнын өкүлчүлүгүнө кайрылып жатышат. Ошон себептен мекендештер алданбаңыздар, алданбоого чакырабыз, юридикалык документтер баарын текшериңиздер, сак саламатта болуңуздар, көрүшкөнчө.